Мисакыр берүүсү Мардаданов лаваш чыгарган жерге келдик. Чымам Эки достон башка да кайка поставка кыласыңар. Биякты либо жаап салып болот. Жаңы трепка алып келип берейинби мондай? Бул жакты ремонт кылып, сонун кылып койдук дейт. Аны жаптык. Бүт таптаза. Келгениңерге бизге наоборот жакшы болду да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Соңотон. Кандайсың? Мисакыр берүүсү Мардаданов. Калат чепчик эчтеке жокпу? Ия. Калат чепчик дегендер барбы? Бул жакта жаңы ремонт болуп турат. Могу иши коргой эле экен. Жаңы ремонт болуп тур да бул жакта. Ачып кетишти. Достор, биз деген лаваш чыгарган жерге келдик. Анан бизге келген. Качан ремонт кылдыңар? Ремонт болот азыр. Азырбы? На данный момент болуп атат, Ремонт болуп. Ошо жакында эле кылыпсыздар, э? Кургай эле экен почти. Почти кургай элек. Даже мыналар толук бүтө элек да. Бүтүрүп туруп анан ачып кетсиздерби? Ие. Чымдар учуп жүрөм, могу Жок. тартпачпы? Мун чымамбы, эмне бул? Тети эшиктен ушинтип учуп келип кире берет да. Келсе өзүмдү тааныштырып коеюн. Умар Даданов, Мисакыр берүүсү. Сиз ушул жердин участоктун хозяйкасымын дедиңерби или өзүңөр иштетесиңерби? Эки достон башка да кайка поставка кыласыңар? Эки дос калебы? Тартпачпы бул жерде. Могу каягынан кирип атат бул чымдарыңар? Бул жерлерин азырынча алмаштыра экен. Бирок дагы эле момундай нерселер бар. Жана шаурма жегенде ичинде мирдекилер чыгып атат деп жиберип атпайсыздар. Ошолорчулардын чат. Андай телефондор такыр кирбеш керек мунун ичине. Мындай телефон даже мындай материалда кирбеш керек да негизи кухнянын ичине. Бунун эшиктен алып келип койгонсуңарбы? Мен. Муну жөндөп турган эле алып келишти. Мени келет деп силерге айттыбы, э? Негизи айтылдыбы? Жок, силер ошо каяктан угуп келдиңер? Уктук элдерден. Буларды. Элден? Мага интересно болду. Элден уктук эчки. Буларды неметип койбойсуңарбы? Тазалап койбойсуңар? Бизде айтып атпаймынбы, ремонт бүтө элек да, мына ремонт кылган адамыңыз бүгүн кетти деп. Ремонт бүтө элек болсо, Күндө мынакей. убакыт күндө болот. эгерде силер деген бул жер бүтө элек болсо, бүтүрүп туруп андан кийин башташыңар керек. Негизичи ремонтточу. Өзү бир күнү буну токтотуп, бир күнү бул жакты жаап, мынтип. Андай болбош керек. Жанагы лаваштардан жанагындай нерселер чыгып атканы негизи эле болбош керек. Негизи ошентип бир тарабын биринчи ремонт кылып, биякты либо жаап салгыла, андан кийин кылып бүтүп туруп, андан кийин ачкыла да. Ошондой болот. Мисалы ремонт кылсаңар, болууларды да жазып койбойсуңар бул жерлердичи. Силердин бул ундарыңар учуп атпайбы? Учуп туруп башка жака. Ооба. Тигил жака түшкөндөн кийин унч автоматически ал уже пыль. Мисалычы. Биз азыр постоянно токтото албайбыз да. Газ баллону эмнеге бул жерде тур? Бул азыр алып келип коюшту. Жарылып кетсе эженин өмүрүнө ким жооп берет? Жок, бул өзү вообще биякта турат, газ баллондор сыртпайбы. Азыр турбайбы фактически. Правильно? Болбош керек да булчу. Иштетүүчү биз андай. Ошо сиз мисалы жарылып кетсе эмне болот? Сиз үй бүлөңүз ким карайт, э? Азыр лакыр. Айтпайсыңарбы ошону, мен могу жерде иштебейм, эшикке чыгаргыла деп. Биз азыр ремонт болуп. Важный уборканы постоянно кылыш керек, тем более силер ун менен иштеп аткандан кийинчи. Бизде күндө уборка кылып, шыпырганда эле кайра полный ушинче күндө ачыбыз, күндө баары.
Мун менен мына постоянно иштегенде, мына машинкада иштегенде мун полный болот. Бир биздин бүтөрөк да азыр ремонтубуз. Аралар, например, мындай вообще сан нормага дал келбейт да. Силер деген чоң фирмага поставка кылып атпайсыңарбы же? Туурабы? Иә. Кыргызстан мындай чоң фирмасынан поставка кылып турган ушундай жерден лаваш жасаганыңар менин оюмча мен негизи деңгээлиңерге жараша карайм да. Любой немеге киргенде, ашканага киргенде алардын деңгээлине жараша карайм да. Например, силер ошондой жерге поставка кылып аткандан кийин жанагындай эки дос деген силер деген уровениңер өйдө болуш керек, аябайчы. Бул жер деген тим эле жалтырап туруш керек. Ал тиги кичинекей бир фастфудка поставка кылган жоксуздар да сиздерчи. Анан мондай нерсе деген такыр болуш керек да бул жерденчи. Тетиги аңар тигине көгөрүп бараттыр дегендер. Терезеде курут-пурттарыңар жабышып жүрөт, ара мына актив полныйчы. Жактан жазап берип атпайсыңар. Жасап таштап кетип калыптыр да, өзү усталар мындай на ходу эле иштеп атышкан болчу да. Антип иштебеш керек дейм, на ходучу. Мон келип атасыңар сен мун. Мон жаңы тряпка алып келип берейинби мондайдан? Иә, магазинден азыр. Сон прям жап-жаңы тряпка. Бул качан бул уже болбой калыптыр болчу. Мындай иштетилгенде. Болбойт бу. Келип атасыңар алга. Мен тиги эчим сон перчаткамды алып калыптыр. Мынакей. Микробактерий. Бул өзү стол өзү эле негизи эле болбойт бул. Иә. Качанкы бул? Баары временно ал иштелсе менен. Временно деген нерсени токтотуш керек, билесиңер, э? Андай болбош керек, временно деген. Таш эмне? Таш коймо? Жеке мындай кирбеш керек болчу. Вообще эле жаап салгыла буякты, жаап полный ремонт кылып бүтсүн, бүткөндөн кийин анан кайра баштагыла. Ошондой да. Анан бул жердеги тетигинде мына момундай столуңар жаңы электе тряпка тиякты ара тетигинде ачыштердин арасында пласка көпсү. Жазабагыла муну. Хорошо, биз анда токтотуп жаап кылып. Ородайында тем более силердики мисалы ооз ачып атышат да канча деген студенттерчи. Буларыңарды крастеткиле бир нерсе кылгыла болот дапты. Что уборка болот а? Күндө уборка болот. Бизде уборка болот. Муну ичи таза экен. А бирок ичи таза болгону менен могу жериңер Уборка кылып бир-бирине күндө сүрөткө тартып тапшырып кетишет. Бул жактан сразу эле ошондо склад башталат экен, э? Ундар турган жеркен. Андан кийин бияк тартып кой. Түз эле эч кандай преграда жок, сразу эле ушинтип эшикке чыгып кетет экен да, андан кийин бияк тартып турушат да. Анан биянан кайра кирип кетет экен. Жасалып атат. Эжекелер ушул жерден кийин чечинеби, э? Ошо мынаны биякта азыр рабочийлер неме жасап атканда, полка жасап атканбыз да. Бияк душуңар бар экен, э? Мына полкаларды Душуңар иштетилбей эле го, э? иштетилет ошо. Азыр айтып атпаймынбы, мына ремонтко байланыштуу аябай бардак болуп кетти да. Жок, хорошо. Эгерде мен келсем, мисалчы, бул ума кечирип кой биякта деген азыр ремонт болуп атат деп коймоксуз да. Келдим, бул жак жабык. Анткени бул жак жок, келдим, бул жак ремонт болуп атат да, мисалчы. Жаап туруп кылып атпайм, ремонт болуп аткан болмок да. Андан кийин ачмаксыңар да, иштей бермексиңер өзүңөргө. А мондайдын арасында кылып берген болбойт да. Мисал булар кирбеш керек, эчтеке кирбеш керек, тетиги жагыңар жабык болуш керек. Бул жер деген ичи. Бул жакты өзү постоянно жабык эле болот. Бул жактар жабык болуп туруш керек. Ошон үчүн лавашыңар таптаза эчтеке түшпөй, сонун болуп эжекелер чепчик кийиш керек, мисалы. Өзүнүн формасын кийиш керек, формаларды. Ошондо бул жакка чач баштар чыкпайт, эчтеке чыкпайт. Ошондой болот да. Бул жерлер, например, ар бирөөнө маркировка чаптап койсоңор, эми маркировканы айтпайлайынчы мына жерде. Жабылып туруп, анан ремонт кылгыла. Андан кийин анан кайра иштей бергиле. Биз мисакыр долбоор мисалы силерге каршы эмеспиз, азырчы иштебегиле деп айткан жокпуз. Просто при чистоте эле иштеп койгула и всё. Башка эч нерсе жок. Негизи эле момундай жерде азыр жасаганга болбойт надан мен сиздерге. Бул жакты жапкыла, ремонтуңарды бүтүргүлө, жашнакай кылып, кайра ачкыла дагы иштегиле. Мен билген нерсем айтып атам да, эгерде мен билбесем, анда айтпайт болчумун, мен келбейт да болчумун. Жабабыз, генеральный уборка Хорошо. кылабыз. Момундай калыпта да кирбеш керек, эчтеке кирбеш керек. Бул жердер деген по идее красный зона болуш керек.
Ассаламу алейкум достор. Биз деген эки дос фирмасына лаваш чыгара турган цехке келдик. Андан бери ортодон бир 3 күн болуп калды. 3 күн өттү. Анан бул жакка чакырышты, бул жакты ремонт кылып, сонун кылып койдук дейт. Азыр кирип көрсөтөлүк. Сиздин атыңыз ким эле? Атам Давлет, Давлет байке менен жолуктук. операционный менеджер. Ошо эки дос компаниянын жетекчилигинин өкүлү. Тазалык боюнча, франшизаларды контролдоо боюнча мен көзөмөлдөйм. Өткөндө ошо 3 күн мурун тартып, силердин тартылган видеонун негизинде чараларды колдондук. Ошол эле үчүн. Эң биринчи чара колдонгонубуздун негизи сокулук франшиза болчу эки дос. Аны жаптык, себеп дегенде эки дос компаниянын өзүнүн негизги стандарттары бар. Ошо стандарттарга жооп бербегенине байланыштуу биз аны капитальный ремонтко жаптык. Жана ошондой эле 3 күндүн ичинде лаваш чыгара турган цехти капремонт кылып, азыр чогуу Полный ремонт кылынары. Жүрсөңүз, көрүп чыгалы. Бияктагыларды полный алыптырсыңар, э? Бул жерлерде. Керектүү буюмдар эле калды, кереги жок буюмдар баары калды. Кандай сезик? Жакшыбы? Ден соолугуңуз. Тазаландыңыз. Биз көптөгөн поставщиктер менен иштешебиз да. Анан поставщиктердин көбү биздин стандарттарды кабыл алгандары бар, кабыл албагандарын биз контролдойбуз. Кээде ишенип эле иштеше беребиз да. Анан контролдобосоң сизге окшогон студиялар, мисалга долбоор. Биз байкабай калган жерлерди көрсөтүп койгонуңуздарга эки дос компаниянын терең ыраазычылык да. Ошого биз мындан ары дагы даярбыз да. Бири-бирибизге көмөктөшүп иштешкенгечи. Берки цехтериңерде эле таптаза, э? Азыр. Бүт таптаза. Себеби биздин сокулуктагы франшизер ушул жактан лавашты алат экен эле да. Ал жөнүндө биздин маалымат жок эле. Ошо бизге франшизер бизге айтпай башка жактан лаваш алып жатканына байланыштуу биз аны жаптык. Себеби биздин компаниянын толук стандартына жооп бербегенине байланыштуу. Бул дагы цехти биздин көзөмөлгө өттү азыр. Бул жакта өзүңөр алдыңар. Бул жакта өзүбүздүн контролдого калды да азыр. Мурун өзүңөргө эмес болчу. Жок, мурун биз билбечи. Себеби франшизер ал өзү келишимдерди түзөт, каяктан лавашты алат, каяктан соусту алат. Азыркы учурда уже бул цех болду биздин көзөмөлдө жана сокулуктагы эки досту капитальный ремонтко жаптык биз. Жабылды. Ал жака официально жабылды. 2 күн болуп калды ошо жабылган. Ошо. Азыр аны көрүңүздөр. Бул калаттарды канчадан алдыңыздар? Арзан эле? 100 сом деген. Ошону айтам. Мынке башка ишкерлерге да айрылып кетерим. Ушул жерден айрылып кетиш керек болуп калды. Мына 100 сом тегерегиндеги эле калат бакило чепчиктер. Ошолорду алып коюшуңуздар керек да. Бакило жокпу? Бакило Жокпу, э? Бакило жок окшойт. Бакило алып коюшуңуздар керек да. Бакило жокпу экен? Ошо бакило алып коюшуңуз керек да. Өзүңүз да эшикке чыгып келгенде башка катышка коюп эмне болду сен мен келип кеткенден бери айтып бериңиз. сонунда силердин келгениңерге бизге наоборот жакшы болду да. Биз акырындап шашпай келаткан ишибизди силер келип тезирээк бүтүп калдык да. Ошондой эле айтпадым мен. Жабылып туруп кайра эле ачылып койгула, анын эмнеси деп. Ошо акыры созулуп келаткан тез бүтүп калды. Силердин жардамыңар менен деп коеюн. Сону силердин барыңар элге наоборот пайда. Жүр, Анвар, бул жакты көрөчү. Булдардын нерш болбогон себеби лаваш нерштеп турса тердеп кетет экен. Ошого жыгач кылып үстүнөн күлөк берет. Бул жака дагы азыр заказ берип койгонбуз. Нержавеющий столдордун ортосун жыгач кылып берет. Жыгач кылып деление окуштур, воздух пропускала. Андай кылбасак лаваш тердеп өзүнүн сапатын жоготот. Ошого байланыштуу изначально температурный режим жыгачтын үстүнө лаваш туруш керек экен. Ошого нерш эмнеге нерш койбойсуңар деген сурооңузга биздин жооп да. Биз цех менен уже сүйлөштүк, замерлерин алып кеттик. Ошондо конструкция нержден болот, бирок стойкалары жыгачтан. Бирок ошо Өткөндө келгенде
чымын жана чымынга окшошкон кичинекейлер көп эле да. Алар кирбей элеби? Анткени неме да тигил лаваш жазып атышпайбы же пакетке салып атышпайбы, ошол тияка баргандан кийин мына ичине кирип кетишет да, анан бизге жиберишет. Анан биз чыгарабыз, чыгарсак анан жанагындай силердин компанияларга ушундай сөздөр келет да. Сонун окот. Жакшы. Бул жак негизи эле бул жагы жакшы болчу, тазараак болчу да. Мына бул жерине көбүрөөк айткам да, мен претензия келтиргем да. Ошондо болот да. О, краслеттиңерби же башканы алып келдиңерби? Үстү замена болду, капталдары крассетинде жанагы нерж болгон эмес жактары. Ичи таптым. Тартпайм. Өткөндө эле ичи жакшы болчу. Бул жерлерин айткам да менчи. Жактарды котордуңар, э? Буну шкафты заказ берип койдук, жетишпей калды. Ушул жуманын аягы алып келдим. Мында крассеттиңиздер, э? Биякта столду алдыңарбы дейм. Алып койдум. Жакшы. Достор, ана мен байкаган нерсем мондай пленкаларды коюп калышыптыр. Өткөндө бар беле, жок беле? Же. Бар эле. Өткөндө пленкалар турду эле, алар, э? Жаңырып сонмо болуп калыптыр, э? Анан биякты наконец-то сонмо калыптыр. Сүртүп, ошол эле биздин немебизчи, мисакыр долбоорубузду просто тазалыкты эле кармаш керек, болду. Ону мисалы влажный уборка кылып, бат-баттан сүртүп турсаңар эле. Бир күндө 2 жолу сүртүп турсаңар, анткени уммей иштейсиздер да. Ошол үчүн бир күндө бир 2 жолу сүртүп турсаңар, андай нерсе болуп тур бул жакта. Остальные кафелдерден бир тазалык, жанагы мектеп топчурунун бир тазалык секторуна койчу эле, ошондой эле өзүңүздөр карап койсоңуздар делебиз. Дагы бир жолу кете турган нерсе, эң маанилүү нерсе. Жалпы Сахар долбооруна, жалпы кыргыз элине биз элдер менен иштешебиз, элге тамак беребиз. Сиз жанагы Сокулуктагы франчайзер биздин дөбөлөрдө эмес болчу. Азыр сиздердин долбооруңардын негизинде тартылган 3 күндүк бирок видеонун негизинде биз жаптык. Андан сырткары мен дагы бул жакка өзүм жеке киришип 3 күн мурда кандай эле, 3 күн азыр кандай акыбалда экенин сиз өзүңүздөр эл өзү баа берип, мындан ары дагы биздин байкабай калган нерселерди көрсөтүп турсаңыздар, бир кандай болбогонго биз аракет кылабыз. Терең ыраазычылык Микрос компаниянын. Сиздерге чоң рахмат. Ошентип биз келип кеткенден кийин наоборот ушинтип оңолгонуңар бизге пайда да бул нерсечи. Анан Сахар долбоорунун аркасынан көптөгөн фирмалар, көптөгөн ушундай компаниялардын баары жабылып туруп, анан кайра ачылып, биз результатыбызды элдерге көрсөтүп атабыз. Силердин пайдаңар менен окшош формалуу да болуп калдык, Кудай кааласа. Бир формага келе албай атканбыз. Формалуу болуп калдык. Азыр бүт барында формалары бар. Окшош буттарынан бери, бутудордун Азыр башынан бери. Азыр сон жакшы болуп калыптыр. Ооба, сонун болуп калды. Жакшы. Ушундай эле апа-апакай жаркырап турса. Кудай кааласа, андан кийин ар дайым ушундай форма менен иштейбиз. Силерге ар дайым эшик ачык, любой время келе берсеңер болот. Анан азыр ушундай экен, туугандар, 3 күн ичинде ушинтип ремонт кылып, кайра ушул жерде ачышты. Эми өз паңыздарды өзүңүздөр бересиздер.